Кыргызстанда аялдардын көкүрөк безинин рагы онкологиялык оорулардын ичинен экинчи орунда турат. Жылына 600 аял рак илдетине чалдыкса, анын 30% өз алдынча дарыланып, оорусу өтүшүп кеткенде кайрылгандар. Бул тууралуу Ош облустар аралык онкология бөлүмүнүн жетекчиси Жанек Белеков билдирди. Айтымында ракка кабылган ооруларды дарылоо үчүн реактивдер да жетишсиз болуп келген. Ошондуктан бейтаптарды чет өлкөдө дарылануусун сунушташчу. Мурун биз мисалы үчүн ушундай анализдерди Москвага жөнөтөт элек или Алматага жөнөтөт элек. Где-то $300-500 чейин анализ турат эле да. Андан кийин булар полностью микроскоп менен немелерди алып келишти и реактивтерди алып келди. Где-то 1 жылга реактив алып келди да. Эми кыргызстандык дарыгерлер европалык онкологдор менен биргеликте рак оорулардын диагностикасын жакшыртышат. Ал Европадан алынып келинген жаңы микротон жана микроскоп аппараттарынын негизинде жүргүзүлмөкчү. Учурда иммуногистохимия жаатында лабораторияны ишке киргизүү үчүн дарыгерлерге атайын адистер тарабынан окутуу жүрүүдө. Мен айтып кетишим керек, что иммуногистохимия деген анализ бул рак аныкталгандан кийин жасала турган анализ да. Биринчи ооба рак бар экен деп анализ болот, анан только пока эмчек рагына гана. Ал эми бул микроскоп мындагы компьютер менен туташтырылган, мындагы көрүлүп жаткан ар бир майда бөлүкчөлөр бул компьютердин экраны аркылуу дагы көрүнүп турат. Аны менен кошо эле онлайн режимде дүйнөнүн бүткүл бурчундагы эң тажрыйбалуу онкологдордон дагы бул ооруга мындан аркы кандай дарылануу керектигине туура диагноз коюуга мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми микротон көкүрөк безин майда бөлүкчөлөргө бөлүп, микроскоп аркылуу текшерүүгө даярдап берет. Заманбап лабораториялар аркылуу мүмкүнчүлүк кеңейип, дартты айыктырууга шарт түзүлөт дешет дарыгерлер. Санный микротом и ротационный микротом деген аппараттар келилди. Алардын жардамы менен бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк пайда болду деп эсептейм. Себеби өзүнүн нормативдери боюнча, өзүнүн эмелери боюнча биз туруктуу качествосы жакшы, аябай деңгээлде, жогорку деңгээлде ошол кесилген материалдарыбызды даярдап беребиз деп эсептейм. Белгилей кетсек, бул аппараттар Бишкек шаарына жана Ошко Европадан жардам иретинде берилди. Аны менен кошо эле 800 реактив алынып келинсе, 200 Ошко бөлүнгөн. Ал онкологиянын Европа саламаттыкты сактоо мектеби менен кызматташтык жаатында түзүлгөн меморандумдун негизинде ишке ашкан. Алмаш Бараталиева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.